Анан айтсаңыз, коркуу сезиминен кантип кутулсак болот? Балким бир ишти баштоодо, бир жумушка кирүүдө же бир кесипти тандоодо мындай бир коркуу сезими боло берет да. Балким мен бул колуман келбей калсачы, балким бул бизнесим жүрүшпөй калсачы деген бир сиздин тажрыйбаңыздан айта кетсеңиз. Эми өзү негизи адамга Аллах Таала ар кандай жөндөмдүүлүк берген да. Бирөө ырдайт, ырдаган мисалы тамак жаза албайт, тамак жазаган ырдай албайт, бизнес кылган күрөшө албайт, күрөшкөн бизнес кыла албайт. Ар кимге ар кандай жөндөмдүүлүк берген экен да. Бирок мен мисалы бизнесте мындай кандай кылам, мисалы бизнес иштердин алдында азыр мисалы швейный цех, наркы үстүлөрүндө ошолорду кетип атабыз. Мисалы бир жыл отработать этем да. Мисалы 2024-2025ке койгон пландар бар да. Ошолордун баардыгын жазабыз дагы, мисалы анан колубуздан не келет? Мындай коркпой турган, мындай эмнени кыла алабыз? Ошол нерсени жазып туруп, аны иликтеп туруп, андан кийин ошонун үстүнөн иштеп баштайбыз да. Мисалы текстиль боюнча, швейный цех боюнча болсо, мисалы сиз ошол Кыргызстанда эң күчтүү текстильчи болсоңуз, мен сизге ход издейм да. Кантип ушул адам менен жолугуп, себеби сиз ушундай тажрыйбалуу да. Биз айттык го жанагы тажрыйба жок эле азыр мындай гипноз тогондор көп болуп кетти да, мындай үйрөтөм, өзүм мындай өзүн жашаганын билбейт, анан бирөөгө жашоону үйрөтөт да. Мисалы кээ бирлер бар да, Америкада мисалы бирөө үй бүлө бактылуулук жөнүндө китеп жазган, бирок вакансовка өзүнүн аялын өлтүрүп койбоду. Буга кандай карайсыз? Ошон үчүн мен биринчи адамдарды мындай изденгенде, адамдар менен мындай мыйлаганда, биринчи адамдын өзүнүн сүйлөгөн сөзү менен иши дал келеби ошону карайм да. Адамдар сөзү менен сүйлөп кое бериши мүмкүн, бирок иш жүзүнө келгенде башка маселе да. Ошентип туруп, карап туруп, андан кийин ошол аракет кылып туруп, иликтеп туруп, андан кийин баягы кичине уверенный болуп калгандан кийин, коркуу сезим кеткенден кийин, эми албетте кээ бирде бизнесте тобокелчилик кыласың да. Бул жерде мындай маселе бар да. Кылсаң, бул жерде эки шанс бар да. Болот же болбой калат да. Болуп кетсе болуп кетет. Көп иштерде ушундай да болгонбуз да, бизнесте иш баштаганбыз, рисковать эткенбиз, коркуу сезимдер болгон, банкрот болуп калабыз дегенбиз. Бирок кылбай койсоң бир эле шанс бар да. Бул бир эле шанс, бул болбойт деген шанс да. А сен кылып көрө турган болсоң, может болуп кетет, может болбой калат. Эки шанс бар да. Ошон үчүн бирдеке иштин баштаардын алдында мен ойлойм, мындай жети өлчөп бир кес дейт го, жакшылап анализдеп, ошол жанда маалымат чогулуп, мисалы азыр ошо мен текстиль боюнча, стройка боюнча полный изилдеп жүргөн убагымда, мисалы башка мамлекетте бир ушундай компаниялар бар, ошол жака деле кетип калам мисалчы, анан ошол сферадагы адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам мисалчы, бир моменттен пайдаланып калып, убагында учурда пайдаланып калып, чыгып калып, ошолордун насааттарын сурап, анан кийин опыт болуп туруп, анан акырын баштайбыз да.